Jiu-jitsu боюнча Борбор Азия чемпионаты Бишкекте өтөт. Турнир аймактагы мыкты спортчуларды чогултуп, чеберчиликти көрсөтүү жана тажрыйба алмашуу үчүн маанилүү аянтчага айланат. Мелдеш 2026-жылдын 1-3 майга чейин Бишкек шаарындагы Газпром дене тарбия ден соолукту чыңдоо комплексинде өтүп, ага Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Түркмөнстандын улуттук курама командалары катышат. Турнирде өспүрүмдөрдөн тартып чоңдорго чейинки ар кыл курактагы спортчулар күч сынашат. Мелдешти эл аралык даражадагы калыстар тейлешет. Башкы калыс болуп Александре де Оливейра Насименту дайындалган. Jiu-jitsu дүйнө жүзүнө кеңири жайылган спорт түрү. Анын негизги өзгөчөлүгү күчтөн көрө ыкмага жана көзөмөлгө басым жасалат. Спортчулар атаандашын жеңүү үчүн оорутуучу жана муунтуучу ыкмаларды, ошондой эле кармап туруу ыкмаларын колдонушат. Бүгүнкү күндө бразилиялык jiu-jitsu өзгөчө популярдуулукка ээ.